Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Аллах Таалаға мақтаулар. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам салам салаваттарды айтқандан кейін, әлбетте біз әрбір мұсылман иман келтіреміз, әрбір мұсылман білеміз, тағдыр, Аллах Тааланың жазған тағдыры, ошол тағдырдың жақсылық жана жамандығына иман келтіреміз. Бұл туралы Аллах Таала өзінің кітабы Құран-ы Кәрімде Estaizu billah Холақна күлле шейин миқдар. Біз әлбетте әрбір нәрсені өзінің тағдыр, өлчөмшенен менен жараттық деп айтты. Демек, әрбір нәрсе ошонун катарында эле бир жөнөкөй эле бир асмандан түшкөн жалбыраак бир бекеринен жаратылбастан өзүнүн тагдыры болгондон кийин инсанды бир айтпай эле кой. Инсандын дагы өзүнө тиешелүү бир тагдыры бар. Эми ошол тагдырдагы нерсе болот экендигине албетте иман келтиребиз. Бирок Аллах Тааланын хикматы мына ошол катарда бүгүн биз көп инсандар жапа чегип жаткан, көп инсандар ошол нерсенин себебин билбестен бир кыйналып, өзүнүн малы дүйнөсүн кетирип, убактысын кетирип, керек болсо акыркы ченде өзүнүн ыйманын дагы кетирип жибере турган нерселердин эң бир себептердин бирөөсү бул көз тийүү. Көз тийүү буга Аллах Таала ушундай бир өзүнүн хикматы менен ушундай бир таасир берип койгон, инсанга албетте таасирин берет. Баягы айтканыбыздай, ар бир нерсе өзүнүн тагдыры менен, тагдырдагы нерсе болот. Бирок Аллах Таала кээ бирки нерселерге өзүнө тиешелүү бир өкүмдөрдү берип койгон. Биз анан кийин жок, эми Аллах каалагандай болот деп жүрө бербейбиз. Биз билебиз, сууга Аллах Таала ушундай бир өкүм берген, ал 100 градус болгон кезде кайнайт. Отко ушундай бир өкүм берген, ал отко барганда колуңду тийгизсең күйгүзөт. Анан Аллах кааласа болот да, каалабаса болбойт деп отко колубузду салып кармай бербейбиз. Ошонун сыңарындай эле көз тийүү дагы мына ушул сыяктуу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам көз тийүү боюнча айну хаккун, көз тийүү бул акыйкат, чындык. Tudkhilul rajula al-qabr, ал кишини, инсанды кабырга киргизет. Ва tudkhilul jamala al-qidra, төөнү со казанга түшүрөт деди. Демек, алымдар айтышат, ушул хадистердин негизинде көз тийүүнүн себебинен инсан эң бир бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө жапа чегип жаткан рак оорулары, шал оорулары, кыз аялдардын төрөбөй калуусу, эсинен танып жоготуу, өзүн билбей кулап жыгылуу, же бир жүрөгү ооруйт, же башка бир жерлери ооруйт, анализ тапшырат, эч кандай жыйынтык жок, таза, бирок инсан ооруй берет. Ушул сыяктуу толтура себептер бар. Мындай бир мисалдардан улуу устаздардын бирөөсүнүн шакирттери айтып берет. Биз устаздын алдында отурган кезде, устазыбыздын алдында бир киши баласын көтөрүп кирди. Биз көрдүк, ал баласынын колуна кармап алып көтөрүп кирди дагы. Эй, устаз, мага бир жардам бериңиз. Мен ушул баламды ушул көтөрүп, бир канча жылдан бери ушинтип көтөрүп жүрөм. Мен кайсыл бир жерде бир врач, кайсыл бир жерде бир таап күчтүү экен, ушунун бир сырын билет экен, ушуга бир жардам бере алат экен дегенди уккан болсом, кулагым уккан ошондой врачтын ар бирине муну алып бардым, көрсөттүм, бирок эч кандай пайда ала албадым деп айтты. Анан алып келди дагы, ал баласын коюп, устаз дем салып баштады. Дем салгандан кийин, анан кийин баласынан сурады: "Сен ойлоп жатасыңбы? Ушул оору кайдан келди" деп, же кимдир бирөөдүн көзү тийгендей бир өзүңгө ушундай бир ой келген жокпу дегенде баласы айтты: "Мен атамдан башка эч бирөөнү ойлогон жокмун" деп айтты. Ошондо атасы таң калып: "Кантип? Мен бул балам деп убактымды кетирип жаткан болсом, бул балам деп мен малы мүлкүм, байлыгымды сарптап аткан болсом, кантип ушул балам менден зыян тартып жаткан болушу мүмкүн" деп сурады. Анан кийин устаз сүйлөшүп атасынан да сурады: "Сен өзүң ойлошу, качан ушинтип ооруп калды эле? Кайсыл окуядан кийин?" деди. Анан атасы отуруп, ойлоп айтты: "Туура. Мен үйүмө конок келген кезде балам коноктордун алдында мага кызмат кылып жүрдү. Тамак ташып, чай демдеп, кыскасы ушундай кызматтарды кылып, анан мен ошолордун алдында айттым: мага ушул баламчалык эч ким кызмат кылган жок эле" деп айттым. Ошодан кийин ушул баламдын акыбалы оорлоп, барган сайын начарлап отуруп, анан колу кыймылдабай, буту баспай ушундай шал болуп калды деп айтты. Андан кийин дем салды. Дем салып туруп, шариятыбызда ошол көз тийген адамды даарат алдырып, ошонун суу менен жуундурат. Устаз ошондойду жасагандан кийин биз көрдүк, баласынын эң биринчи колу кыймылдады. Андан кийин дем салды, кайра ошондой жасагандан кийин буту басып, колуна көтөрүп келген баласы жетелеп басып чыгып кеткенин биз көрдүк деп айтты. Демек биз билбейбиз.
ушундай бир өзүбүздүн жакшы көргөн балабыз, малы, мүлк, башка нерселерибизге дагы ушундай зыяндар тийип калат. Ошон үчүн муну сактануунун жолу эмне кылабыз? Көргөн инсан, көчөдө басып баратасыз, машинада кетип баратасыз, бирөөнүн баласы, же бир инсан, же бирөөнүн малын көргөндө Аллах Тааланын зикирисиз бир мактоо сөздөр айтылганда сөзсүз зыян берет деп айтты. Ошол кезде эмне кылыш керек? Маша Аллах, ла куввата илля биллах деген сөз айтсын көргөн адамдар. Ал эми ар бир инсан өзү эртең менен турганда жана кечинде коргонуу зикирлерин айтып жүрүүсү бул инсанга коргонуч болот. Демек, көз тийүү дагы Аллах Тааланын каалоосу менен, албетте, Аллах Тааланын каалоосу менен тийгенден кийин тагдыр дей турган болсок, биз ошол эле тагдыр Аллах Таала бизге буйруган коргонуу зикир дуаларды кылышыбыз керек. Кандай Умар ибн Хаттабтын кезиндеги бир ууру, ал уурулук кылып тутулуп калгандан кийин аны алып келип сенин колуңду кесебиз дегенде ууру эмне дейт? Эй Умар, эй Хаттабтын баласы, эй Амрул Муъминин, менин тагдырымда бар экен. Менин тагдырыма жазылыптыр уурулук кылуу. Мен ошол тагдырымдагы жазылган нерсе менен уурулук кылып койсом, сен менин колумду кесесиңби деди. Анда Умар ибн Хаттаб не деп жооп берди? Ооба, сенин тагдырыңда уурулук кылуу бар экен, сенин тагдырыңда колуңдун кесилүүсү да бар экен. Тагдырың менен уурулук кылган болсоң, тагдырың менен колуң кесилет деп жооп берди. Ошонун сыңарындай эле Аллах Таала буйруган нерселер инсан ар качан зикирлерге, эртең мененки жана кечки зикир дуаларга бекем болуп жүрүүсү ал инсанга коргонуч, көзгө көрүнгөн, көзгө көрүнбөгөн жин шайтандардын жана мына ушундай эле эң көп, эң оор ооруларга себеп боло турган көз тийүүнөн коргонуч болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.